Өзбек Ажы Чотонов пневмонияны жеңди. Пневмония оорусуна чалдыгып, өпкөнүн 60%-дан ашыгы жабыр тарткан Өзбек Ажы Чотоновдун абалы жакшы. Бул тууралуу анын күйөө баласы Шермухамед Ташматов билдирди. Өзбек Чотоновдун абалы буйруса жакшы, өзүн мурдагыдай сезип калды. Учурда Бишкек шаарындагы ооруканалардын бириндебиз. Жакынкы күндөрү ооруканадан чыгалы деп турабыз, деди Шермухамед Ташматов. Булак Фабула чекиткейжи. Шайлдабекова үгүт иштеринде концерт, спорттук оюндарды өткөрүүгө тыюу салынат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун үгүт иштери учурунда массалык оюн зоокторго тыюу салынаарын айтты. Конституцияда шайлоонун үгүт иштери учурунда массалык түрдө эл чогултуп спорттук оюндарды, концерт өткөрүүгө тыюу салынган. Бул мыйзам азыркы эпидемиологиялык шартка абдан туура келип жатат. Бул тууралуу Нуржан Шайлдабекова билдирди. Анын айтымында быйыл октябрь айында өтүүчү парламенттик шайлоодо үгүт иштери көбүнесе интернет платформасында жүргүзүлөт. Баш мыйзамда шайлоо алдындагы үгүт иштеринде спорттук оюндарды, концерттерди өткөрүүгө тыюу салынган. Анткени оюн зооктордо партиянын программасы, талапкерлер тууралуу маалымат айтылбай эле жөн гана көңүл ачуу максаты аткарылып жатат. Андыктан Конституция буга чейин эле мындай аракеттерге тыюу салган болчу. Бирок азыр эпидемиологиялык абал курчуп турганда бул мыйзамды аткарылышына өзгөчө көңүл бурулушу шарт. Шайлоону өткөрүү боюнча түзүлгөн республикалык штабта бул боюнча алгоритмди иштеп чыгат, деди Шайлдабекова. Ал Кыргызстандын ар бир жараны санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоого милдеттүү экендигин кошумчалады. Булак Медиа Плов, Чекит Азия. Самара Каримова Биримдик партиясы менен шайлоого аттанабы? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Самара Каримова Биримдик партиясы менен күзүндө өтчү жогорку кеңешке парламенттик шайлоого аттанат деген маалыматтар эл арасында желдей тарап жатат. Айтылган кептерди тактоо үчүн ырчы айымга байланышка чыкканыбызда кичи мекенинде жүргөндүгүнө байланыштуу. Телефонун албагандыктан маалымат ала алган жокпуз. Калк айтса калп айтпайт деген кеп бар эмеспи? Эгер чындап саясатка аттанып, эл жүгүн аркалоону максат кылса ийгилик каалайбыз. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй шоу-бизнес өкүлдөрү саясатта да мыктылыгын көрсөтүп келишкен. Эске салсак, буга чейин Самара Каримова аталган партиянын курамында Ош шаардык кеңешине депутаттыкка көрсөтүлгөн. Булак Кадам Медиа чекиткейжи. Мага дагы иттей көп сунуш түштү. Эгер иттей болбогондо башкача болот беле. Тигини муну көрүп, менин эмнем кем дей берет экенбиз да. Ооба, чакыруук менен 2-3 партиянын мүчөлөрүнө жолуктум. Бирок бири да эмнегедир купулума толгон жок. Бул биринчи себеби. Экинчиден, менин ансыз да мекениме жасай турган ишим көп экен. Үчүнчүдөн, акчам жок. Шайлоодон кийинки өлкөнүн абалын элестеттим. Тилекке каршы жакшы эмес. Ылайым эле жаңылыштык болуп калса экен. Бирок тагдырыбызды кимдерге тапшырганы жатканыбызды көргөндө көөдөнүң жарылат экен. Куру кыйкырык менен мураскерлерди ээрчигим келген жок. Тырмагынан чачынын учуна чейин өскөн, дымак менен бараткандар толтура. Ооба, эч ким ойлобогон өңдү. Барыш оңой, калыш оңой эмес экенин. Бардым, анан деген эч ким жок. 4-дүнчүдөн, мен билген татыктуу инсандардын бири дагы кайсыл бир партия менен жогорку кеңешке аттанган жок. Демек, алардын да билгени бар. Кыязы бийликтин партиясы өтө окшойт. Себеби шайлоого барып, көрө электер менен баргысы келбегендер өтө көп экен. Дагы бир себеби, эл дагы деле эркин тандоого даяр эмеспиз. Саясий маданиятыбыз, эркибиз, табитибиз, көз карашыбыз, ой жүгүртүүбүз менен дүйнө таанымыбыз жана патриоттук сезим калыптана элек. Билимсиз болуп турабыз, билимсиз. Бирок компания же партиянын продвижениясы боюнча менеджерлик эсемен болуп көрбөгөндөй өнүгүптүр. Бул деген мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнө кайнаса каны кошулбайт. Себеби бир гана интрига жолу менен экен. Ал эми карапайым эл үчүн бийликтегилерге альтернатива болуп жаткан чоң казат звезданулис. Бул өтө жаман оору. Силер адамдарга эми эле мындай мамиле кылсаңар, билбейм, жогорку кеңешке барып калсаңар эмне болот? Элди бат эле унутчудайсыңар. Жогорку кеңеш деген конок үй эмес. Мыйзам чыгаруучу жогорку орган. Курмангазы Максат аба, Аскат Безабит, Сыймык деген менин классташым экенин жакында эле билдим. Түз кыйшык эфирлерин көрүп калам.
Айрыкча кечээки кайрылууң мени абдан ойлондурду. 15 миллионду бийликке берип жагалданбай бизге бер деп түз эле айтсаң болмок. Азыр сага баары жарашып турат. Азатты мага караганда сен жакшы билесиң да. Чогуу окубадык белек бир мектепте. Жагалданып атканын билбейм. Бирок элдин саламаттыгы үчүн марттык кылды го деп ойлойм. Билбейм сага эмне болгон. Электорат топтоо менен жакындардын айрылуу жакшы эмес экенин көргөн жоксуңбу? Сыймык, алгач жакындарыңдын көңүлүн ал. Жакындарын жыргатпаган адам башканы жыргатабы? Анан эл өзү эле көтөрүп кетет. Эми мага жооп кылыштын деле кажети жок. Фамилия санооңду уланта бер. Кулакка тартабыз. Эфирге чыкканда элди сыйлаш керек. Ал деген эмне? Даярданыш керек деген сөз. Ал эфирдин талабы, сенин маданиятың. Ооба, менде да дымак бар. Салыштырмалуу акылым да жетиштүү. Тилим бар. Ырайым деле өтө суук эмес. Бирок бул жетишсиз экен. Мен алдай албайм эч кимди. Жаман көрсөңөр жармаңарды бербей эле койгула. Замир Казакбаев. Жалал-Абадта 14 жаштагы кыз жигити экөөнүн мамилесине каршылык кылса, өз өмүрүн кыярын айтып, энесин коркуткан. Жалал-Абад шаарында 14 жаштагы кыз көз жарды. Бул маалыматты жергиликтүү басылмага Жалал-Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчилиги ырастады. Маалым болгондой, медицина кызматкерлерине жашы жете элек кыз кош бойлуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Мындан улам шаардык мэриянын алдындагы балдарды коргоо комиссиясында кыздын тагдыры каралган. Анда апасы кызы жыныстык катнашка барган жигит менен сүйлөшүп жүргөндүгүн, бирге болууга каршы болсо, өз өмүрүнө кол салаарын айтканын билдирген. Кыз дарыгерлердин тынымсыз көзөмөлүндө турду. Биздин кызматкерлер да кабар алып жатышты. Эне баланын абалы жакшы. Апасынын үйүнө чыгарылган. Биздин кызматкерлер кыз да, бала да жашы жете элек болгондуктан көзөмөлгө алып жатышат, деп айтылат маалыматта. Жалал-Абад ОИБинин басма сөз кызматынан алынган маалыматка караганда, кыз кош бойлуу мезгилинде териштирүү жүргөн. Медпункттан түшкөн маалыматтын негизинде териштирүү жүргөн. Кызын үйүнө барганда ал турмушка чыкканы, кош бойлуу экени аныкталган. Топтолгон материалдар каттоого алынып, 16 жашка толо элек кыз менен жыныстык катнашка баруу беренеси менен иш козголуп, тергөө жыйынтыкталганда соттун кароосуна жиберилген. Соттун чечими боюнча күйөөсү 3 жылга үй камагына чыгарылган, деп билдиришти милициядан. Кыз менен жыныстык катнашта болгон жигит 19 жашта экени айтылууда. Булак Назар Ньюс чекит KG. Беларуста талапкер Тихановскаянын жолугушуусуна миңдеген адамдар катышууда. Президенттик шайлоого бир жума калганда президенттикке талапкер Светлана Тихановскаянын шайлоочулар менен жолугушуусу уланып жатат. Учурда камакта отурган белгилүү блогер Сергей Тихановскийдин аялы шайлоо алдында президент Александр Лукашенконун негизги атаандашы катары сыпатталууда. Тихановская түрдүү шаарлардагы жолугушууларына жүздөгөн, кээде миңдеген адамдар чогулуп жатышат. Аны талапкерликке катталбай калган Виктор Бабарика менен Валерий Сепкалонун аялдары коштоп жүрүшөт. 3 талапкердин штабтары чогуу аракеттенишүүдө. Бабарика учурда тергөө абагында камакта. Сепкала өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Светлана Тихановская шайлоодо утуп чыкса, жарым жылдан кийин бардык талапкерлердин катышуусунда жаңыдан президенттик шайлоо өткөрүүгө убада берүүдө. Беларустагы президенттик шайлоо 9 августта өтөт. Ага 5 талапкер, алардын ичинде азыркы президент Александр Лукашенко да ат салышат. Лукашенко өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жатат. Ал шайлоо алдындагы күч органдары жана аскер кызматкерлери менен активдүү жолугушуп жатканы кабарланды. Булак Азаттык үн алгысы. Максим Галкин жаш көңүлдөшү үчүн Алладан баш тартты. Атактуу Алла Пугачева 5 жолу ажырашуу ызасын ичине катып турган чагы. Сахналаштары арасында атактуу ырчынын жолдошу Максим Галкин жаш көңүлдөшү менен болгон мамилеси ачыкка чыгып, ынтымактуу ырчылар арасында кызганыч мышыгы аралап өттү. Куудул теле алып баруучу Максим Галкин футболист Аршавинин мурунку аялы Юлия Баранова менен мамиле түзүп жүргөнү айтылып келген. Көп өтпөй Алла Пугачева менен Максим Галкин эки бөлөк жашап жатканы жакын чөйрөлөш адамдар аркылуу анык болгон. Теле алып баруучу Баранова Галкинден кош бойлуу экенин тастыктап, Максимди Алладан алыстатууга аракет кылып жатканы да бекеринен болбосо керек. Учурда жубайлар массалык маалымат каражаттарына жооп берүүдөн баш тартышты. Анткени алардын ортосунда 2 бала бар.
Алардын көңүлүн оорутпоо максатында ортолору алыстай түшкөн жубайлар ээрчишип эс алууда жүргөн сүрөттөрүн интернетке да жүктөгөнгө жетишишти. Бул ак компромисс чекит KG